Бүгүнкү түзүлгөн тизме Жанар өзү тандаган. Тизмедеги кандидаттар Жанарга ишенген. Ынтымак команда катары карасак болот. Эгерде биздин фракция парламентке өтсө, фракциянын лидери Жанар Акаев. Эгерде биздин фракция коалицияга кирип, премьер-министрлик кызматты алсак, Жанар Акаев. Эгер биздин фракцияга төрагалык орунга атса алсак, биринчи кезекте мындай Жанар Акаев сунушталат. Биздин төрага менен реалдуу лидер мындан кийин биз айырмалайбыз. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген принцип мына накта ишке аша турган болду. Бирок, урматтуу партиялаштар, мени пенсияга кетти деп эрте эле кубанбагыла. Мен бекер айткан жокмун. 100 жылдын ичинде бүтүндөй саясий проекттер жер рынкада, скамейкада отурган пенсионерлер же жумуш жоктор ойлоп табышкан. Бүт ошол проекттер Ала Тоо аянтында ишке ашкан. Парламентке биз жаштар, Жанар баш болгон жаштарды жөнөтүп жатабыз. Эгер ал жакта биз азчылык боло турган болсо, биз көчөдөн колдойбуз. Көчөнүн күчү кандай экенин Кыргызстан бир нече жол көргөн. Көчөнүн күчү кандай экенин Украинада көрдү. Көчөнүн күчү кандай экенин бүгүн Лукашенко дагы сезип отурат. Эгерде бийлик элди укпаса, эгерде азчылык болгон оппозицияны укпай турган болсо, көчөнү көтөргөнгө, ал кыймылды жетектегенге Атамекен партиясы ар дайым даяр. Жанар өзүнүн программасын бүгүнкү биздин түзүлгөн тизме жөнүндө сөздү кийинки маселе каралганда айтып берет, кетпей эле ушундай тура берет да. Эми мен Жанарга аксакал катары каалоо айтып коеюн, бата берип. Жанарга абдан чоң миссия жүктөлдү. Ал жетектеген фракция мурун мен, Садык Шер, Аида Салянова жана башкалар болгон фракциядан жогору болуш керек. Жанар Акаев жетектеген партия мен жетектеген партияга караганда көбүрөөк добуш алыш керек. Жанар Акаев жетектеген партия, фракция биз жасай албаган иштерди жасаш керек. Кыргызстанды жаңы дооруга ийгиликтүү алып кириш керек. Ушундай чоң миссияны биз так ушул жерде, тарыхый аянтта берип олтурабыз. Көбүңүздөр билбейсиздер. Ташкенттен Бишкекке өкмөттү көчүрүп келди дейбиз. Бул биринчи Кыргызстандын өкмөтү артыбызда турган. НКВДнын подвалы СИЗОсу да алыс болгон эмес, мол подвал болгон. Дароо эле жетелеп чүп камап коюшкан. Артыбызда Разаков иштеген өкмөт үйү. Жанында Усубалиев иштеген өкмөт үйү. Бул жакта президенттер, Абсамат Масалиевтер иштеген өкмөт үйү. Бардык тарых ушул жерде болгон. Ошондуктан бүгүн дагы биз жаңы тарыхый этапты ушул жерден баштап атабыз десек, жаңылышпайбыз. Жанарга чоң ийгилик каалап коелу. Рахмат чоң.